Газлайтинг деген эмне? Ой, карапайым эл куурап атат, карапайым эл мынтип атат депчи, карапайым эл спекуляция жасайт да мындай айткандачы. Балдардын туура эмес тарбияланганынан улам туура эмес башкаруу келип атат деп атасыз. Саясий мурас эки дос улантып атат. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев. Чыныгы көшөгөнүн артында кандай болуп атат жашоо, эмнеге андай болуп атат деген суроолорго эч ким жооп бербей эле да. Булар наркомандар, булар жалаптар, булар тигиндей мындай деп, булар элге утулар, булар гейлер. Ал элдин көзүн кантип ачасыңар ал? Тилиңерди сууруп алам дегенче, мунун өзү ошол зомбулук менен чоңойгон бала да. Бир бөлмөдө эле мындай аралашып жата берчүбүз да. Катыныңды колуңан келип, эркелет, мойнуңа мингиз. Заманбап жашоону айкалыштыруу керек экен өсүү үчүн деп айтабыз да дайымачы. Анан качанкы эле ата бабалардын чокой кийген доордогу салтын бүгүнкү күнгө кантип алып келесиң? Ой, сөөктү өрттөй эле салыш керек десем, тим эле секрет да. Булардын тагдыры мурунку президенттердикинен өтө кейиштүү болуп калат. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, Рухеш сайтынын негиздөөчүсү, өзгөчө адам Олжобай Шакир бүгүн мейманда. Саламатсызбы? Шакылыктайсыңбы, шакылыктайсың, саламатсың. Жакшы көрөм агамды. Агам менен бүгүн сонун темаларда кеп курабыз деп ойлойм. Сайтыңызда дагы өзгөчө башкача маалыматтар чыгат, элге керектүү, элдин аң сезимин ойготуучу маалыматтар чыгат. Азыркы тапта болсо Темиров Лайф менен чогуу дагы саясий жаатта бир аз иш кылып атырсыздар. Себеби ал жагынан биздин ошо эркин журналисттерге чоң колдоо керек да, моралдык жактан дагы колдон келгенче анан ошондой жаш команданы бүгүнкү күндө бийликтин адилетсиз саясаты менен мамлекеттик машина менен күрөшүп атат да, коррупциялык схемаларды талкалап. Ошондуктан өткөн жылы Али Токтакунов менен бир аз кызматташып жардам бердим, анан азыр өзүмдү милдет катары эсептейм да, анычы. Себеби буларды азыр колдон келсе эки дос жана уйпалап, төшөгүнөн бери аңдып, баскан тургандан бери аңдып, ар кандай коркутуулар болуп атканда. Анан ошол жардам берип аткан турасызбы? Сен маекке чакырганда дагы шар көңгөнүм да ошо болду да, себеби сен аркылуу сен агартуучулуктагы жанагы урологдор менен, гинекологдор менен төшөк сабаттуулугун мындай жыныстык сабаттуулук жөнүндө түшүндүрүп келатасың. Мунун баары биздин коомго өң көрүнүшү да мүмкүн да. Бирок чындап келгенде биздин коомдун эң мандемдүү маселесинин баары ошондо жатат да. Анан уяттын баарын бир топчу менен кошо кадап бербейт да, кийим кийсең эле аны топчу кадалып калсың деп. Аны сен метафора, символ аркылуу туюнтуп атпайсың. Өткөндөгү сен жанагы жалаңачтанып чыга койгон сүрөтүндү колдогондо бунун арасында мен да болуп жазбадымбы? Себеби бул канчалаган зордук зомбулукка кабылган кыз келиндердин руху, духун берип ошолорго протест да. Анан искусство арсеналдарын көп биз тааныбайбыз да. Көп учурда ошол көркөм дөөлөттү тааныбагандар аны өзүнүн акылында мындай карапайым түшүнүгүндө тескери түшүнөт да, анычы бир бузу кудай көрөт. Анан мен бүгүн сени менен кенен сөз кылсак болот да, эмне жөнүндө болсо. Сон, сиз ошол теманы улай кыргыз эли газлайтингдин курмандыгы болуп атат деген жакшы сөз айттыңыз да. Элге баягы түшүнүктүү болуш үчүн газлайтинг деген эмне? Андан эмнеге курмандык болуп атабыз, кантип чыгабыз? Темиров Лайф командасындагы Махабат айтып калды, Темировдун Болоттун келинчегичи. Ушулга маани берип койсоң. Мен буга чейин угуп жүргөн менен термин менен болгон менен бул гуманитардык илимде жаңы пайда болгон түшүнүк да. Газлайтинг бул эрди
эрди катынын ортосундагы манипуляцияда мындай көзгө көрүнбөгөн бир башкаруу инструменттер бар да. Анан газлайтинг дегенде биздин коомдагы колониалдык аң сезимден чыга эле келди. Колубуздан келбейт да, мүмкүн эмес да деп. Анан бийликтегилер саясат тобундагылар дагы сүйлөсө мынтип айтат. Ой, карапайым эл куурап атат, карапайым эл мынтип атат депчи, карапайым эл спекуляция жасайт да мындай айткандачы. Анан эмне үчүн карапайым деп айтыш керек? Биз ушул түшүнүктү илгери каратаман дечү эле. Анан карапайым деген эл сөз кийин чыкты да. Бул категорияга бөлгөн да. Синоним турбайбы? Ошондой да. Карапайым эл. Анан эл мынтип ойлойт да. Ой, мен катардагы карапайым адам эчтеке чече албайм дегенчи. Эмнеге чече албайсың? Сен бийликтин ээсисиң, эл. Анан добушуңду сатканың аз келген соң анан булардын оозун карап эле мен карапайым эл, мен колуман эмне келмек эле мүмкүн эмес. Анан ушундай түшүнүктө подсознательный биз совет мезгилинде авторитардык системага көнүп калган калкпыз да. Анан кыз балдарды да момдайынан эркек балдарга караганда эркек балдарга статусу жогорураак берет дагы, энчип өлсө дагы, анан мамиле кылса дагы эркек бала себеби атанын атын чыгарып турат да, ошого басым коюшат да. Анан жана Алтын Капалова өзүнүн фамилиясын оодара албай жүрбөйбү өзүнөчү. Бул дагы биздин коомдогу ошо газлайтинг термининин бир салаасындагы түшүнүк да. Эмне үчүн эркектер эле ата неме алыш керек да. Анан маселен патриот деген терминди дагы аты уул деп да которуп жүрүшпөйбү. Эмне үчүн эне уул дегенге болбойт да. Анан патриархалдык түшүнүктөн чыга элекпиз да дагылычы. Мындай аты уул экен, жакшы аты деген, анан баягы атанын эле атын чыгарган эле бир эркекке эле басымды дагы эле чыга элекпиз. Ата менен уулду, аты уул. Анан биз газлайтинг түшүнүгүнө неме келгенде бул ошол кээде бийликтегилерде да инструмент болуп кетип атат да. Ошол баягы элди басынта берет да, карапайым түшүнүктө. Же болбосо эрди катынын ортосунда мамиле эркеги же аялы бири-бирин басынта берсечи, ошо адам эмоционалдык, социалдык психологиячы ошого жеткирип коет. Мен чын эле буга акылым жетпей турбайбы, буга мүмкүн эмес турбайбы деп. Муну айтып атканым, биздин кыздарды дагы көп учурда баягы элдик түшүнүк бар эмеспи? Байтал чуркап байга албайт дегенчи. Кыздар мөрөгө жеткенге болбойт десе, бирок дүйнөлүк атаандаштыкта биздин кыздар алтын медаль алып келгенден анан төбөтөйүнө көккөр кытып атпайбы кыргызча. Демек улуттук сыймыкты кыздар деле жаратат экен да. Анан кыздарды көп учурда монтип басынта беребиз да, эми эркек менен акыл чөйчөгү тең эмес. Анан бизде мындай айтканда интеллект жагыбыздан, эс тутумубуздан ажыратып койгон советтик коом бүгүнкү күндө дагы жашап атат да. Элдин түшүнүгүндө да ошол. Маселен, украиндер өзүнүн улуттук иденттүүлүгү үчүн, эркиндик үчүн, керек болсо биз үчүн да күрөштү да, Борбор Азия калкы үчүн, Кавказ элдери үчүнчү. Буга чейин улуу жазуучу Лев Толстой жанагы тиги Хажы Мурат повестинде мыкты жазганда орус элинин канчалык аморальный эл экенинчи, баскынчы экенинчи. Аны ошондо кыргыз Урхеш сайтына өткөндө да жарыялап койдум да, кыргызчасындагычы. Себеби бүгүнкү Украинага болгон мамиле Николай падышачылыгынын заманында эле келген да. Империялык оорудан кутула албай келатат. Анан орустар да шовинисттик саясатта өтө күчтүү да. Биз башка элдерди биз окуттук, чокуттук, инфраструктурасын биз курдук, шаарлаштырдык, отурукташтырдык дегенди колко кылат да. Муну кыргызга өөн учурабайт. Баягы газлайтинг деген түшүнүктү айтпадымбы? Чын эле дейт да. Орустар болбосо биз кантип окат кылат элек? Орус биздин территориялыбызды, кызыкчылыгыбызды басып коргоп келатат депчи. Ошо менен биз цивилизациялуу коомду мокочо көргөзгөн түшүнүктөр караңгы мындай караламан калкты каптап кеткен да. Батышты жек көргөзгөн түшүнүк. Башыңа күн түшсө батышка качасың да. Анан бүгүн эмне актуалдуу? Биз ким менен өнөктөш болушубуз керек? Ошону да түшүнүшүбүз керек да. Мына Украина менен Россиянын ортосундагы мамиледен улам цивилизациялуу коом кимге жардам берип атат? Украинага жан тартып, согуштук курал менен дагы тиги санкциялар менен, экономикалык санкциялар менен. Мындай айтканда, кайдыгер эместигин, диктаторлорду мындай авторитаризм жеңилип баратат. Экөө жол талашып, демократия менен авторитаризм жөөлөшүп, жол талашып мынтип атып, анан жөөлөнүп кетип баратат. Мындай жардын кырына келди, булардын тагдыры эмне болуп каларынча. Бирок биз
өз улуттук иденттүүлүгүбүздү табууга келгенде жөндөмүбүз жетпей атат. Жок, оруссуз оокат кылганга болбойт. Бирок сен көрүүчүлөрүң момундан сепарация болуп албай атабыз да. Биз аябай урустардан эң кордук көргөнүбүз ошолордон көрүп турбуз, бирок кайра эле ошолорго жабышып, жармашып, аларсыз жашоо болбочудай сезилип атат. Анан орустарды жамандагандарды жек көрүп, душман кылып, сен батышчылсың деп, батышчылды ушунчалык эмнеге жек көрдүрүп атабыз, агай? Башына күн түшсө каяка качат, акчасын касса каяка катат, урлар, коррупционерлерчи батышка качат. Себеби ал жакта бүт мыйзам нормалары, элдералык нормалар момундай бекем экенин билишет мыкты. Болбосо мусулман элдердин башына күн түшкөндө эмне үчүн мусулман элдер тилектештик кылбайт? Кытайдагы уйгурлар азчылыкка бир адилетсиз саясат болуп атыптыр деп бир араб өлкөлөрү же Турция өлкөсү адам укугу жөнүндө, ошолордун укугу жөнүндө чыркырап койдубу? Жок. Афганстандын башына күн түшкөндө эмне болду? Дыргаяктап баары Западка качты, Америкага, Европа өлкөлөрүнө, туурабы? Мындай айтканда Европа 48-жылы жана Бириккен Улуттар уюму түзүлгөндө, кийин НАТО түзүлгөндө булардын концепциясы ошо болду да. Фашизмге жол бербей эле, Каддафи сыяктуу желмогустарга, жырткычтарга, Сталин сыяктуу, Гитлер сыяктуу диктаторлорду бийлигин бошотолу деген аракет болуп келатат да. Ошол батыш коомунун бизге жасап аткан жардамын биз мындай түрткүбүз келет да. Ой, сен ким менен дос болушуң керек? Ушул сени 2 кылымдан бери мыкчып келаткан Орус империясы, мына орус тарыхын карап келсекчи, жалаң императорлор башкарып келди, жеке адамдык башкаруу, Анан 70 жыл коммунизм келдиби? Коммунизм тоталитардык бийликке баш ийип келдик да. Анан путинизм кайра уланты. Ошол эле мындай КГБнын стили менен башкаруу. Ошол саясий мурасты 2 дос улантып атат. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев да элди манипуляция менен, жана газлайтинг психологиясы менен, жана троллдорун карасаң, лексикондору өлгөндөй окшош да. Сен экөөбүздүн интервьюнун алдында комментарийлердин bir 80-90% мынтет да, булар батышчылдар, булар эмполор, бузуктар, булар наркомандар, булар жалаптар, булар тигиндей мындай деп, булар элге утулар, булар гейлер. Мындай айтканда, биз кереги жок адеп акылак дуалдарын куруп алганбыз да, тоталитардык идеология ошого алып келген да бизди. Анан Россия бүгүнкү күндө билим берүү тармагына мынтип манипуляция кылып атат. Врачтардын оозу менен айтырып, тиги мастурбация кылган, бул зыян, бул деген уят анымын депчи. Мындай установкалар эмне үчүн берилет? Адамды ошол мындай айтканда, жанагы дискриминация кылганга оңой да, ошол психологиялык жабыр тартканга оңой болуп калат, ошол балдар көнүпчү. Анан мен жакында Кембридж окуу жайында, мектепте биз чоң иш-чара өткөрүп, ошол жерде Роза Айтматова да бир аттуу баштуулар сүйлөп атканда, тиги залдагы окуучулар жерги тепкилеп, анан кээбиси жарымы карабагандар чыгып кетти да. Анан мен малатсы дедим. Биз ушундай муунду тарбиялашыбыз керек депчи. Биз бирок эски муундагылар көнүп калганда, советтин мезгилинде монтип партага отургузуп, тыпыйтып, мындай сапаттуу суроо бере албайт мугалимгечи. Ал жердин окуучуларынын мындай кулук мүнөзү, демек булар сапатсыз билим ала албайт да. Мугалим уйкусун келтирген сабактан дароо чыгып кетет да. Анан ушулар эртең коомго бойсунуп аралашып баштагандан кийинчи бийлигиңди такалаган ушулар болот. Жарандык коомду ушулар түзөт да, активдүү жарандык коомду. Бийликти көзөмөлдөй алган, бийликтин кемчилигин сындап, бийликке талап кое алган, бийликтин ар бир кадамын мындай көзөмөлгө ала турган муун келатат да. Олжобой байке, азыр мисалы үчүн азыр эл ошол сиз айтып аткан 2 досту колдоп, тескерисинче Кыргызстан укмуш оңолуп атат деп атышат да, ушул нерсеге такып атат. Бирок чыныгы көшөгөнүн артында кандай болуп атат жашоо, эмнеге андай болуп атат деген суроолорго эч ким жооп бербей эле да. Баягы ал элдин көзүн кантип ачасыңар? Ал ошол эле жомокой ишенип, ошондой эле бактылуу жашагысы келип атышат да, чындыкты көргүсү келбей атпайбы? Биз илимий жаңылыктарга, илимий ачылыштарга көп маани берген киши калк боло албай атабыз да. Себеби китепке эмеспиз, китеп бетин ачпайт. Анан жанагы гуманитардык илим жөнүндө бекеринен айткан жокмун.
Садыр Жапаров дагы Камчыбек Ташиев дагы элди ормон опузага алган мындай өздөрүнүн пейил коюн ачык эле билдирип атат. Ташиев мынтип атпайбы? Баягы карапайым эл менен жолуккандачы. Тиги менин кайсы кызматта иштеримди билесиңерби, же болбосо тилиңерди сууруп алам дегенчи, мунун өзү ошол зомбулук менен чоңойгон бала да. Диктаторлор өзүн дүйнөдө улутту бир коргоочусундай, улуттун бактысына бүткөндөй түшүнүктө жашайт да буларчы. Ошол эки достун түшүнүгү ошондой да. Бута 30 жылдан бери боло элекпиз деп атпайбы? Анан жанагы троллдору, боттору дагы комментарий жазгандар бүт окшош да бири-биринечи. Мындай комментарий жазганга творческий потенциалы мындай фантазиясы да жетпейт да, башкача лексикон менен жазып көрбөймүн деген сөзсүз башкаларды кемсинткен, басынткан мамиле да. Бул ошол борбордук бийликтин психологиясы да. Ошолор Садыр менен Жапар бала күндөн, жана сөз башын бала күндөн баштадык го, үй бүлөлүк балалыкта. Ошол бала күндөн запкы көргөн, басым, кысым алдында чоңойгон. Анан булар чоңойгондо кызматка жеткенде, мансапка жеткенде ушундай болуп калат. Өзүлөрүн бир алмаштыргыс фигурадай көрүпчү. Элдин бактысына, улуттун бир келечегине жаралгандайчы. А буга чейин өздөрү тополоң тос канча уюштуруп, митингдердин артынан авантюра кылып, канча ызы чуу митингдерди уюштуруп келди. Бирок бүгүнкү күндө экөө митингдерди кыртыш сүйбөй атпайбы? Митингдер болбосун, анан митингге чыкканда бул бизге өлкөгө зыян алып келгенден башка эчтеке алып келбейт депчи. Митинг болуп турган өлкөдө гана өнүгүү болот да. Masalan biz komşularda karab görüyoruz. Tacikistan, Türkmenistan, Kazakistan milyon gördü yanvarda mitingge çıkan elçi. Biz sıymıktanışımız gerek. Oşo mitingge çıkan biylike konstruktivdi sınaytkan jaranды коом бар экен. Анан баарын эле мокочодой көргөс эле бейөкмөт уюмдар, анан эмпостниктер деп ошол мокочо көргөс атпай. Тескерисинче эң прогрессивный күч ошол бейөкмөт уюмдар менен жарандык коомдун өкүлдөрү. Бирок аларга жарлык такканда ошо бузукулар дешет. А бузукулар деп илгери Жусуп Абдрахмановдарды деле, Касым Тыныстановдарды деле бузукулар, эл душманы деп келди да. Айтматовду бузуку деп келишти. Жамиля чыгармасы үчүн канча тепкиге алышчу. Муну өткөндө биздин айтайт десе долбоорубузда жарыяладык. Мен сен уйкуң келтирбейин көрүүчүлөрдүн андан көрө кызыктуу суроолоруңа жооп берейин. Жөн эле турмуштук мындай. Жок, сону айта бериңиз. Ооба. Үй бүлөлүк институттун жоктугу дагы бул биздин Кыргызстанда абдан чоң көйгөй деп атасыздар да. Мына балдардын туура эмес тарбияланганынан улам туура эмес башкаруу келип атат деп атасыз. Үй бүлөлүк институт кандай болуш керек жана үй бүлөлүк батыштагылардын жаман жагын алып, силер үй бүлөлүк институтту бузуп атасыңар деген айыптоолор көп тагылат да. Бул эч кандай батыштын модели жок эле. Биз өзүбүз бузуп атабыз. Сен айтып атпайсың тарбия деп. Тарбия деген сөздүн өзү дрессировка деген маанине берет да мындай. Пикирлеш, тиректеш чөйрөдө жүрөбүз да. Ошондон ушуга көп басым коюп калдык. Мен жана Адам плюс китебимде да ошону жаздым да. Илгери совет мезгилинде лагерлер бар эле, түрмөлөр бар эле, түзөтүү колониялар, ошолор адам болуп чыктыбы? Мындай айтканда аларды зомби кылып тарбиялаганда. Анан тарбия деген сөздүн өзү бул жанагы манипуляция да. Жөн эле адам ата эне баласына өзүнүн эгоисттигин таңуулаган эле мындай түркөйлүк да. Мен төрөгөм, мен билем. Мен кандай болсом бизге караганда жан жаныбарлар өйдөрөөк да. Алар балдарын тарбиялайын дебейт да. Эгер могу жерде улак менен эчкилер оюн салып жүрсө, улагы тиягына секирип, биягына секирип жүрсүн, энеси анын артынан түшүп албайт. Сен могу жерден кол бутуңду сындырып аласың, азыр арка моюнуң астында калат дебейт да. Оттоп жүрө берет, улагы береке мүдүрлөп жыгылат, анан инстинктивно түшүнөт да. Биз ошо балдарды өз алдынча жөндөмүн арттырууга, өзүн өзү өстүрүүгө да мүмкүнчүлүк бербейбиз да. Ата эне кийлигише берет да. Балам алдыгындай кылбайт, момундай кылат деп кайра баягы өзүнө болгон ишенимин жок кылып чоңойтабыз да. Аны тарбиялайбыз деп эле ашкере кийлигишип алабыз. Биз ата энелер тажаткырбыз да балдарды, жадата беребиз. Балдардын үй бүлөсүнө мен жанагы биздин ырхышка өткөндө жарыяладым, психологдун үй бүлөлүк психолог Нурзада Нурбаеванын маегинчи бир өспүрүм суроо берип атат да. Тиги өзүң балдардын бөлмөсү бар эмеспи? Детский комната деп коебуз, мындай айтканда. Анан ошого
ата эне тыкылдатып кирбейт. Бирок кыргызды тыкылдатып кир десең өөн учурайт да кулагыначы. Эмне үчүн мен өз балама тыкылдатып киришим керек дегенчи. Мунун артында абдан чоң немерсе жатат да. Себеби эгер сен тыкылдатпай кирсең, ал бала мындай айтканда эртең баскынчы болуп калат да. Маселен бизде 3 жол төңкөрүш болгондо бирөө мүлкүн тартып алган, бизнесин тартып алган өнөкөт болуп калбадыбы? Өзүнүн чек арасын билбейт да. Маселен ата эне кирген сый менен киргенде бала өзүн дымактуу сезет. Бул мен бөлмөмө деле мындай бирөө эсептешип кире турбайбы, бирөө баскынчы эмес турбайбы депчи. Мени менен эсептешип атат деп. Биз колониалдык элдин мээсинде андай фокус иштебейт да. Биз бир бөлмөдө эле мындай аралашып жата берчүбүз да. Андай жок. Россия маселен бизге канчалык баскынчылык кылып атса, аны түшүнбөйбүз. Себеби биз бала күндө калыптанып калган ал. Себеби бир бөлмөдө жатып, эми шарт ошондой болду да. Бирок бүгүнкү күндө кыргыз отурукташып, шаарлашып, мындай урбанизация агымына кирдик да. Демек балдардын бөлмөнө киргенде полкасын ачып кийимин берсең дагы баланын өзүнүн тандоосуна мүмкүнчүлүк бериш керек да. Антип эле ата эне мектепке моуну кийесиң деп колуна кармата коет. Бала мындай мүмкүн башканы кийгиси келип атат да. Балдардын тандоосуна да мүмкүнчүлүк бербейбиз. Анан комнатасына киргенде мындай айтканда баскынчылык да жөн элечи. Себеби бул маданиятты калыптандырат да биздинчи. Демек ички ар намысыңды калыптандырат бала күнүңдөнчү. Бөлөк бөтөн сен үстүңө зомбулук кыла албаган, манипуляция кыла албаган психологияда чоңоёсуң да. Ошондой балдардын психологиялык иммунитети да бекем болот да. Эч ким манипуляция кыла албайт андай балдардычы. Себеби алар сразу такат берет андай балдар. Сен эмне үчүн менин комнатама кирдиң? Бул эгоисттик эмес. Биздин кыргыз ошентип түшүнөт да. Бул баланы эгоисттик кылып, баланы бир башыңа чыгарып ал. Балаңды колуңан келеби, башыңа чыгар, эркелет. Катыныңды колуңан келеби, эркелет. Мойнуңа мингиз. Ийгиликке жетесиң да. Эмнеге агай? Бизде мындай аялдарды башынан минтип кармаш керек. Баланы башынан, аялды жашынан деп айтат да. Ошондой элдик макалдардычы тебелеш керек да жок. Кыргыздын мыкты макал лакаптары бар, бирок мен кээ бирлерине ушунчалык сетиркеп жиним кайнайт да. Сен айтып аткан ошол баланы башынан, катынды жашынан деген бул кайсы бир убакта бир бозого тоюп алган кыргыз айтып койгондур да. Анан ошол учкул ойдо бир чындыктын жеткен чегинде карабашыбыз керек да. Же болбосо мен да көп какшайм жанагы бала белде, катын жолдо деп таштап кой баланы. Ой, сен башка кызды таап аласың деген кесир мамиле жок да, көп да. Анан бизде аз улутка бул өтө одоно да. Анан үй бүлөлүк институт дегенде ушундай терминдерди, макал лакаптарды бир баалуулук катары карабашыбыз керек да. Мындай биз качан жаңы өзүбүздүн маданиятты калыптайбыз? Качанка чейин ата бабанын каада салтын менен спекуляция кылып жүрө беребиз да. Биз салт дегенден өткөн элдин шору жок да. Бул жанагы теория невежество деген бар, түркөйлүктүн теориясы дегенчи. Биздин эл ошо менен ырым-жырым менен жашайт да. Салт менен, же болбосо бир бүбү бакчыларга деле көз ачыктарга барып атпайбы? Кыргыз башына күн түшсөчү бирденкесин жоготуп алса, же эрди катын ажырашып кетсе деле кантип бактыбыз табабыз дегенде сөз бир көз ачыкка барышат да. Бул биздин коом ошол жанагы кээ бир саясий лидерлер деле Кудай жалгасын, Кудай буйрса Алла берет деген түшүнүктө жүрөбү. Бул жанагы түркөйлүктүн теориясы да. Илимдин ачылыштарына ишенбейбиз. Ошол түркөйлүктүн теориясына көбүрөөк ынанабыз да. Салт десе кээси безге сайгандай секириши мүмкүн. Албетте, салт деген нерсе бул мындай өзүңдүн заманыңа кызматын кылыш керек да. Анан качанкы эле ата бабалардын чокой кийген доордогу салтын бүгүнкү күнгө кантип алып келесиң? Алып келем десең да жок дегенде рухий модернизация кылалы да. Ага жарабай атпайбызбы? Улуттун оңгусун сактоо менен заманбап жашоону айкалыштыруу керек экен өсүү үчүн деп айтабыз да дайымачы. Бирок улуттун оңгусунун чеги каякта, заманбап жашоонун чеги каякта, ошону билбей атабыз байке. Же болбосо өтө эле байыркы нерсени азыркы заманбап жашоого болбой эле кыйнап, кыстап батпай атса дагы батырганга аракет кылабыз. Же болбосо өтө эле өөн учураган заманбап нерсени тияка батыра албай эсибиз болуп атат да. Биз канткенде кандай кылып айкалыштырып, жуурулуштуруп, бири-бирине ийге келтиребиз, ошол жагын түшүнбөй атабыз да. Элдин алдыңкы тобу жок болуп атат да. Сергек ой жүгүрткөн адамдарды мындай сынчыл ой жүгүрткөн, ак караны талдап жөндөмүнө катмар жок болуп атат да. Анан
интеллигенция деген түшүнүк бар эмеспи? Мен итиркейм келет да, интеллигенция деген түшүнүккөчү. Бул совет коомун тарбиялап койгон жасалма коом да. Рухий аскерлер болгон да. Бул ар баягы коммунисттердин идеологиясын элге жайылткан рухий аскерлер болгон да. Адабият аркылуу, искусство аркылуу пропагандисттер болуп калган да. Анан өткөндө мен сыйлаган кино режиссер, театр режиссеру, актер атын айтпай эле коеюн, феминизм темасында бир пьеса жаратып атыптыр да. Анан мага бирөө аркылуу интервью берген экен. Анын интервьюсун жарыялайм деп окуп атып, оппа дедим мына. Темасын мындай коюптур, дымактуу да. Баягы биз театр бул биз чыгармачыл адамдар элдин көкүрөгүндөгү көзүбүз дегендейчи. Анан сен жакшы, темаң жакшы экен, дымаң жакшы экен, бирок сен феминизм жөнүндө эмне түшүнөсүң десем, түшүнүгү мындай тайызыраак экен да, ошол жагына келгенде анан мойнуна алды. Ооба байке, мен феминизм жөнүндө түшүнбөйт элекмин, аны бул батыштын немеси менен келип аткан нерсе да дейт да. Биз түшүнбөйбүз дагы, түшүнбөгөн нерседен үрөйүбүз үркөт да. Феминизм бул бизди кой, Манас чыгармасында ошо феминизм темасы жатат да, өзөгү жатат. Айтматовдун Жамилясында жатат. 60-жылдардын тегерегинде Европада феминизм темасы көкбөр тема болуп тартышка түшүп турган убакта Жамиля повестин жазып коюп дүң кылды да. Мына биз эмне үчүн сыймыктанышыбыз керек да. Чыгыш элинен чыккан мусулман элдердин өкүлү деген Айтматов анан кийин манкурт түшүнүгүн жаратты да. Термин, бул дүйнөлүк термин болуп калды да. Мындай айткандачы, анан Айтматов эмне үчүн дүйнө адабиятчылары, адабият илими муну данышман катары таанытып атат да. Биз ошол Манас, Чыңгыз Айтматов менен спекуляция кылбай, биз ошолордун өзөгүн аңтарып, улуттук иденттүүлүктү издей албай атабыз да. Элдик адабияттарда, элдик макал лакаптарда жаткан көп нерсе жатат да. Биз ошону мындай мамлекеттик мындай түркүгүн түптөөдөчү биз ошону корулдонсок, жанагы салт дегенден улам да. Биз салтты дагы бүгүнкү күндө ошол бүгүнкү заманбап менен жуурулуштуруп, мындай багбан даракты кандай кыйыштырса, биз ошондой кыйыштырышыбыз керек да. Баардык адамзат баалуулугун, орток баалуулуктардычы. Анан биз эле эгоист болуп эле дүйнөдө эле биз өзгөчө жаралып калган улуттай жер планетасында биз эле барда эле мактанганды коюп, мына мактанган улуттун арты эмне болот экен? Россия эмне болду, Русский мир деген түшүнүк жөн эле муну управа эле кумда эшилип талкаланды да, Русский шовинизм оркоюп көрүнүп калды Украинанын согушунан улам. Бул биз тарыхый кырдаалда турабыз да. Ошондуктан коом түшүнүш керек, каякты карап кылчайыш керек. Батыштан эмне коркосуң? Сен бизди эгер ак падышанын заманы эмес, Британия басып алса, англичандар басып алса, биз цивилизацияга эртең аралашмай экенбиз да. Же болбосо улуу ата мекендик согушта германдар утуп алса, биз алда канча мындай цивилдүү коомго аралашат элек да. Анан Совет мезгилин көргөндөрдөн сурап көрчү. Көчүңүздү эмне менен арчысыңыз десең, газета менен дейт да. Туалеттин баганы түшүнчү эмес. Жок болчу. Мына биз ошол заманда чоңоюп калдык, Газетаны аласың, от жумшартып, башка кагаз алып ойто отурсуң да. Чамын уяты жок. Реалдуу чындыгы ушундай болчу да. Гастроном деген бүгүнкүчө айтканда супермаркет, гипермаркетке кирсең каалаганыңды алып атпайсың, тропикалык өсүмдүк витаминдер, тим эле тандоо толтура ассорти товарларчы. Совет мезгилинде гастрономго кирсең колбаса, сыр тапсың, килки, лимонад, башка эчтеке деле көрүшмөссүң да. Мына батыш өлкөлөр санкция жарыялап салгандан кийин сага окшогон кыз келиндер тампонго жетпей калды Россияда. Туурабы? Аптекага кирипсиң, керектүүңдү таба албайсың да. Анан совет мезгилинде телеграфтарга барсаң, ата-энең кыйкырып 10-15 мүнөт сүйлөшчү да. Ой, кызым, кандай жүрөсүң, жакшы жүрөсүңбү? Анан кайра келатканда чал кемпирдин бирөөсү кокуй деп санын чапкылачу да. Мен Ажирага мону айтам деп барып атым эле, унутуп калган турбаймын депчи. Себеби Ажирден кабинкадан кыйкырышып өкүрүп сүйлөшсүң, ал жарым сөз угулуп угулбайчы. Анан сага негизги айтчу сөзүн унутуп эле амандашкандан кийин эле бүттү, убактың бүтүп калчу. Муну айтып аткан себебим бүгүнкү күндө соц тармактар бар, сигнал, WhatsApp, телеграф толуп атат да. Ал кимдин баалуулугу? Батыштыкы да, туурабы? Анан ушунчалык экибизде баарыбыз евро стандарт үйдө жашагыбыз келет. Евро стандарт деген бул сапат деген сөз да. Европа машинасына миндик эле, деги эле Жигули менен Москвичке отургун келбей калды да. Жөн эле жала арабага отурган болуп, вот денең жанчылып калат да, Анан ушунчалык экибизде калыппыз бизчи. Анан эле батыштын моундай желмогусундай көрөт да. Анан эң кызыгы жана печатный пресс качан кайсы кылымда пайда болгон дебейсиңби?
бул Рим падышачылыгынын заманынан бери Европада ошо тиги печатный прессти кантип чыгарууну ойлошкон да. Анан кийин Британияда ишке ашып, жаңылбасам 14-кылымдарда да. Анан турмушка ашып, муну кимдер башында макул болгон эмес. Россия баш болуп, жанагы неме дагы мусулман өлкөлөрүчү. Себеби эми ошол Кудай Тааланын берген Куран китебин биз батыштын технологиясы менен китеп кылып чыгарышыбыз керек беле депчи. Бирок ошол печатный пресс эмне кылды? Жалпы адамзаттын өнүгүүсүн ылдамдатты да. Себеби Куран китепти жарыялаганга дагы кол менен жазганга караганда печатный лист менен пресс менен чыгарган оңой да. Канча тиражировать этесиң, миллиондогу миллиарддаган тиражда чыгара бересиң да. Муну айтып аткан батыштын шарапаты менен жалпы адамзат бир комфортко жетип келатат. Жыргалчылык мына могу камераң бул жерден батыштыкы эмес деп кайсыны айта аласың да? Батыштын технологиясы менен келе атпайбы барчы. Анан биз өзүбүздү аябай басынтып көнүп алганбыз да, колубуздан эчтеке келбейт. Эгерде биздик коммунисттик большевиктер келип басып алып башкарбагандачы, биздин элдин жаратмандык касиети ойгонбок. Бизди мынтата орустар келип окутту, чокутту, атаңдын башына окутту, чокутту. Сени ал бизди Совет өлкөсүнүн этносу катары тарбиялаган да. Бизди мындай дирижированы итке окшоп калганбыз да, неметкенчи. Анан эгер большевиктик коммунисттер келип бизге комфортко деле жеткирген жок да, шаарлаштырып отурукташпаса, япондор сыяктуу, корейлер сыяктуу биздин эле улуттук жаратмандык пайда болмок. Борбор калабыз, Фрунзе болмок эмес. Момту тиги чыгыш колорити бар беле Фрунзе кезиндечи. Анан азыр мына Чарпаяда отурабыз, мындай Шоро компаниясы пайда болду, Супара, мына улуттук этно комплекстер пайда болуп баштады. Өз балыгыбызга ээ болуп баштадык да, мындай айтканда. Анан бул ошол жеке менчикке ээ да кылган эмес да Совет мезгиличи. Бүт коллективдештирип коюп, анан бизди мындай айтканда капастагы калк болчубуз да. Капастагы ушу өзүнүн эркин куш экенин унутуп койгондой, биз өзүбүздүн улут дегенди унутуп койгонбуз да. Улут дымагыбыз өлгөн. Ошон үчүн бүгүнкү күндө орус кулдар Кремлдин таламын талашып, Путинди тимеле атасынын таламын талашкандай талашат да. Ал сезимден кантип чыгарабыз, кантип өздүк нерсеге багыттайбыз, заман бапташтырганга багыттайбыз? Ошол заманда бизге заманга шайкеш жашайбыз десек, элден коркпой, үрпөй, элдин көзүн ачкан агартуу ишибизди улантышыбыз керек. Мындай ачык эле айтышыбыз керекпи? Эмиль Үмөталиев, Элмира Ногойбаева, Сейте Качкынбай көп мен пикирлештип, Абдухап Нурбаев саясий топто жүргөн менен, бирок агартуучулукка көбүрөөк басым коюп атпайбы? Биз ошол агартуучулукту элден коркпой, үрпөй жайылтканга аракет кылышыбыз керек да. Мындай айтканда, пайгамбарларды деле масса жек көрүп келген да, туурабы? Биз эмне болуп калыппыз? Салижан Жигитовду кандай нигилис, элдин душманы деп келди эле. Бирок ал киши алдын ала көрүп келиптир да, прогноз жасап келиптир. 20 жылдан кийин эмне болот, 30 жылдан кийин эмне болот. Салжанке 90-жылдардын тегерегинде эле какшачу. Кашайгыр капитализм, мен күлгүн жаш кезде кайда элең деген. Мына капитализмдин дөөлөтүн көрүп атабыз да, кандай. Биз капиталисттик маданиятты үйрөнгөн эмеспиз. Бала күнүбүздөн ата-энебиз акча санаганды үйрөткөн эмес. Жыныстык сабаттуулукту үйрөткөн эмес. Мындай айтканда, анын баарын уят көргөн да. Мындай материалдык дүйнөнү мокочо көргөзчү. Байманаптарды желмокус көргөзүп, элди кара таман элдин жонунан бир канын соруп келгендей, мындай терс карманды. Бүгүнкү күндө Кыргызстан шоор Каныбек романдарын жаздан окуйт да. Ажыратпайт, себебичи ошол Каныбек романын окуп аткан эл канчанын улуттук иденттүүлүк калыптанат да. Себеби басмачыларды бүгүнкү күнгө чейин мокочо көрөбүз, эл душманы дейбиз. Сталиндик репрессия бир кылым деле боло элек, бирок ошондо көңүлү калып, ошондон сабак алгандын ордуна Сталиндей момундай бекем киши керек өлкөнү башкарганга деп аткандар көп да. Анан сурооңо келели, биз ошол улуттук иденттүүлүктү калыптайбыз десек, баалуулуктарды ажыратышыбыз керек да. Идеология дегенди сыйкырчын таягындай көрбөшүбүз керек. Идеологияны издеп кереги жок. Өнүккөн өлкөлөрдүн бири дагы идеологияны туткан эмес да. Мына идеология дейсиз го. Атасынын башы идеология деген кимге керек алчы? Түндүк Кореяга керек, Тажикстанга керек, Түркменистанга керек, Россияга керек, Кытайга керек да. Эгер биз демократиялык өлкөгө баалуулукка жетебиз десекчи, идеология деген бул мындай рамкада. Идеологиялык чектен чыктың, сен
бузукусуң, эл душманысың, улутчулсуң деген жарлык Сталиндик репрессия ошону алып келип атат. Биз ошол тарыхка анализ кылбай койдук. Тарыхты билебиз дейбиз. Мектеп базасындагы тарыхыбыз түшүнүп алганбыз да. Расмий тарыхтын баары жалган, таңууланган пропаганда да. Биз ошол совет мезгили мектеп жашыбыздан бери окуткан тарыхтын баарын өрттөш керек. КГБ архивы ачылып, анан басмачылар кандай кордук, зордукту көргөнүн тааныганда гана биз мындай украиндердей болуп эгемендиктин, эркиндиктин баасын билебиз да. Мына бүгүнкү күндө цивилизациялык коомдун баары Украина үчүн ким эле жанын берип, жардамын берип атат, колдоо кылып атат да. Анан мына бирок айтты койду дерсиң, кол алышып койчу биринчи мындай болот да. Жакынкы күндөрдө Россия империя катары тыптыйпыл жок болот. Россиянын курамында эч ким калбайт. Ушуга кыргыздын көзү жете элек да. Алар экинчи СССРди кубабыз деп аракет кылып атат, аракет ишке ашпайбы? Саналуу мөөнөттөр калды да. Россиянын күнү бүттү. Путин кеткенден кийин албетте шовинисттик саясий топтор бийликти мыкчыгып кеткиси келбейт. Россиянын саясий элитасы ушундай да. Бул Касым Тыныстановдун небереси теңдик Тыныстанов менен өткөндө бир жолугушуу болду. Ошол жакшы айтып атпайбы? Россиянын элитасында ушундай шовинисттик дух бекемдейт да. Себеби булар кылымдардан бери жүрүп, булар үчүн кулк мүнөз болуп калганда Борбор Азияны, Кавказдын элдерин биз окуттук, чокуттук, территориалдын кызыкчылыгын биз коргоп келдик деп. Коргоп келген эмес, ала басып алган да. Себеби Ак падышанын заманында геологдор келип Борбор Азиянын жаратылыш ресурстарын изилдеп кеткен дагы, маселен кумтөргө тиешеси бар, булардын көзүн кызартып турганчы. Анан сулуу токолун кыскангандай эле батыш менен кол кыспа, басчынын колун кармаба, аяка деп эле мындай кыскануучулук мамилеси бар да. Анан чек ара чачактарыбыздын баарында артында ошо Россия турат да, Кремльчи. Себеби бизде элдердин жерден боор көтөрө албаганы керек да. Биз көз каранды болуп турганбыз. Евросоюз кандай альтернатива сунуштап атат бизге? Жакшы экономиканы, шамалдан, суудан, күндөн энергия алалы деген жашоогочу. Биз ошол прогресске умтулгандын ордуна ойго кой Россия болбосо биз бензинибиз кантет, газыбыз кантет, аны мындай отурбайсызбы? Экологибизди талкалап атабыз да, Россиянын көз каранды болгон сайынчы. Анан биз ошол жаратмандык касиетибизге ээ боло албай атканыбыз ошол. Маселен, Жумадил Эгембердиев жаратмандыгын кандай көргөздү? Жана Карабулактагы ыстык мончону алып келди. Жана сынап жөнөстөрдүн баарын алып келди, Евросоюздан алып келди, Европаданчы кымбат баалуучу. Маселен, жашыл экономика деген ошол да. Күндүн энергиясы менен тирлик кылып атат. Тоого барып, ошол тоонун шартында шаар курса, комфорт курса болоорун көргөздү да. Биз болсо түзөңдүү жерлерибиз аз да, анын жерлерин, түзөңдүү жерлердин баарына отурукташып алганбыз, жаңы конуштар, анан мүрзөлөр жайнап кетти. Анан Кыргыздын өзүнө сөөктү өрттөй эле салыш керек десем, тим эле секрет да. Сөөктү өрттөй эле салыш керекпи деп ойлойсузбу? Албетте, мен өзүм чөйрөмдөгүлөргө дагы балдарым үй бүлөмдө момундай кесинен какшап койгондо, мен өлгөндөн кийин сөгүмдү өрттөй эле чачып ийесиңер деп, аны ыйык тутуп эч кандай кереги жок да. Анан айыл чарба жерлерин талкалап атпайсызбы? Мисалы 50 жылдан кийин, 100 жылдан кийин сенекөсүн урпактарыбыз эмне кылат? Ошондо сөгөт да, биздин ата бабабыз келесе болгон турбайбы депчи. Чүйгүн жерлердин баарын басып алдык да. Жаңы конуштар курулду. Илгери могу жерлер деген жүзүм талаасы болчу да, мына буяктан кара жыгаччы буякчы. Жүзүм талаасы болчу. Биз студент кезде жүзүм терип жеп, могу Көкжар, Асанбай райондордун тегерек помидор, бадыраң өсүп, студент кезде биз кышка даярдык көрүп үзүп кетчүбүз, алып кетчү. Анан алардын баарын шаар басып калды да. Анан чүйдүн жакшы жери мындай жылына бир эмес 2 жолу түшүм берген жер да. Анын баарын басып алдык да. 50 жыл, 100 жылдан кийин кантебиз? Биз натуралдык мындай нукура тамак аш өндүрүүчү жерлердин баарын, айыл чарба жердин баарын ошентип басып алдык. Мүрзөлөрдүн баарын карасаң, мавзолейдин жеринде болуп, момундай ээлеп алып атпайбы, бир боз үйдүн жеринчи. Кээ бир мүрзөлөр туурабы? Эстелик тургузганда. Анан жерибизге кыянат кылып атабыз да. Анан мекенибизди сүйөбүз, элибизди сүйөбүз деген биз ооздун учунан эле сүйөбүз да. Эгер анчалык эл жериңди, мекениңди сүйсөң, айылыңды эле гүлдөтсөң, бейиштин жерге эңкейип оокат кылбайбыз да бизчи. Үй шартында сыр жазап деле оокат кылып, сыр жазабайт да кыргызыңчы. Курут менен каймагын жесе болду, сүттү төгүп ет көксүт депчи.
анан жаратмандык касиетке жете албай атабыз да. Анан совет мезгили бизди бакматоо кылып көндүрүп койгондо, жана совет мезгилинен ностальгия болуп куса болгондорду мындай түшүнсөк болот да, булар орус кул болуп калган да. Себеби аларды жем чачкан тоокто үйрөтүп койгондо, айлык чегерилип антип мынтипчи, өз алдынча базар кылып, базар экономикасы калыптанган эмес да. Анан өз алдынча ойлонууга, өз алдынча ойлонууга жок да. Анан эгер совет мезгили болбогондочу бизчи алгыр куш болмокпуз да, өз жемин өзү таап жегенчи. Биз тоок кеппейбиз дагы, тоок кепеде отурабыз. Биздин элчи бирден болсо өкмөттөн талап кылат да, өкмөт бербейби, өкмөттөн ой пенсияңды дагы эмне кыласың, башкасында эмне кыласың, өкмөткө көз каранды болбо. Жана мүмкүн Эмил байке айтты экен Үмүталиев. Мамлекет менен өлкө деген терминдик түшүнүктү да ажырата элекпиз да бизчи. Мамлекет дегенди бир ыйык түшүнүктө кабыл алганбыз да. Бул тоталитардык бийликтин саясаты да. Мамлекет ыйык, мамлекет үчүн жаныңды беришиң керек, каныңды беришиң керектен атаңдын башы. Мамлекет деген бул контора, чиновниктердин конторасы. Биздин эсебибизден жашаган чиновниктер отурат, айлык алат, саякаттап дүйнө кыдырат, туурабы? Биз элдин эсебинен ошонучу. Карапайым эл отурат да, мен карапайымда кол менен эмне келет депчи. Анан өлкөнүн байлыгы болуш керек да. Курмандык абалынан чыга элек экенбиз да. Биз мамлекетти ыйык санайбыз да, дагы элечи. Мамлекеттик сыйлыктарды кимдер алат? Кошомотчулар алат, бийликтин мындай ичи койуна киргендерчи, бийликке жулкурлангандар алат да. Анан кыргыз интеллигенциясынын ичинен бир диссидент чыкпаптыр да, баары кошомотчу да кетейин. Себеби мамлекеттик сый ургалдар анын жанагы аларча көрүштөрү бар эмес, ошол жака сөгүм коюлбай калат деген түшүнүктөр менен жашайт. Карган аксакалдар бар, ал эмес жана эл батырлы сыйын алып калгандан коюн жүрүк болуп калып атпайбы? Себеби өлгөндө эртең урматталып мамлекеттик сый ургал менен узатылбай кала сөгүм деген дымак менен жашайт да. Анан өлкө байлыгы, өлкө деген түшүнүктү калыпташыбыз керек да бизчи. Өлкө ыйык, өлкө эгемендиги, өлкө байлыгы депчи. Өлкө кандай экен? Өлкө деген биздин чек аранын ичинде эмне болсо, Кыргызстанга тиешелүү чек аранын ичинде учуп жүргөн кушу, өсүмдүгү, кен байлыгы, жер байлыгы келген туристтери, эмнесинин баары бул өлкөнүн байлыгы да, мамлекеттин эмес. Мамлекет дегенде бул мындай, сен квартирага киресиң го, ошо квартирага жашагандай да, аны таза жашайсыңбы, балит жашайсыңбы, ал сенден да. Бирок мамлекетибизди, ошол мамлекеттин түркүгүн түптөйбүз десек, биз парламенттик плюрализм, демократия баалуулуктарын калыптандырмайын, жеке басар бийлик өлөт. Олардын жолу. Айтты койду дерсиң, мен жана Россиянын тагдырын айтпадымбы? Жакынкы жылдарда Россиядан баары колун үзөт. Тегеренде КМШ курамында өлкөлөрдүн баары эркиндикке жетип баштайт да. Мына Украина ошон үчүн салгашып атат да. Мына бул эки дос дагы айтып коеюн. Булардын тагдыры мурунку президенттердикинен да өтө кейиштүү болуп калат. Неге? Садыр Жапаров баскынчылык менен бийликке келгенде мен монтип сөймөй кесип өзүмдүн Урхештибимде көргөзгөм, видео кылып жарыялапчы. Себеби бул заложник болуп калды, туткунунда калды. Талпа массанынчы, массанын туткунунда бул мен илимдин тили менен айтып атам да. Илим өзү ошого алып келет. Садыр Жапаров президенттик шайлоого аттанаардын алдында жанагы «Почему одни страны богатые, другие бедные» деген китепти мен окугам деп атпайбы? Мен окуганымдан чоң шегим бар да. Эгер аны окуган киши болсо, мына бул жолго салбайт болчу 2 жылдан беричи. Парламентаризм институтун кайра калыптамак. Аны окуган кишичи. Бул киши тескерисинче жана түркөлүк теориясы менен баратат да. Жана троллдордун до конца деп атпайбызбы? О лямпочкабызчы. Анан ошол мунун кесепети жаман жолго апараткан аң сезими жетпей атат буларчы. Себеби мен буга мындай Кыргызстанда 3-4 төңкөрүш болуп кеткенден Кудай сактасын. Бирок 4 төңкөрүшкө жетпей эле, жөн эле булар моралдык жактан саясий жөндөмү жетпей, мындай айтканда туюкка кептелип келатат азырчы. Кайсы өнөктү тандарын да билбей, булар олку-солку болуп турбады. Мына кече Россиядагы согуш башталып кеткенде монтип тилин тишине катып отурушту да, чечкиндүү боло албайчы. Бул себеби бул советтик саркындыдан чыга элек да түшүнүктөрүчү. Россиясыз биз күнүбүз болбойт. Ал эмес ачыкта айтып атпайбы, дипломатия аркылуучу. Биз Россиясыз күнү оокатсыз өтпөйт депчи. 4 тарабын кыбыла. Буягында Кытай, базардын түбүндө отурабыз. Кытай менен мамиле кылгандын ордуна жанагы чочулоону жаратып койгон. Кытайдын тыгы да.
уже биз Кытайдан коркмок түгүл, сыймыктанышыбыз керек да. Кудай талага мойнтуп көккө катып жалынгандайчы. Неге? Кытай деген бизге кылымдардан бери коңшу элбиз, дүйнөдө экономикалык жактан кандай динамичный өнүгүп баратат, анан биз баягы орто кылымдагы баскынчылык заман менен элестетпешибиз керек да. Булар келип басып аткан дипломатиялык мамиле менен тең ата саясат жүргүзгөнгө толук мүмкүнчүлүгүң бар. Эл аралык коомчулук ага жол бербейт. Эгер биз Евросоюз менен батыш өлкөлөр менен тыгыз кызмат жасак, алар бүгүнкү күндө Украинанын укугун кантип коргоп атса, кепилдик болупчу. Кытайдан деле ошондой коргойт да. Бирок Кытай андайлыкка барбайт, жырткычтыкачы. Себеби дүйнөгө өзү шерменде болот. Бизде чакан элди басып алгангачы. Биз Кытайдын тилин үйрөнүп, маданиятын үйрөнүп, экономикасын, инвесторлорун тартып, бул жерде эл аралык шылуундардын инвесторлорун эмес, мамлекеттин өзү менен келишим кылып, дипломатиялык мамилети бекемдесек, Кытай деген бизге мындай айтканда башка өлкөлөр Европадан алыс, Биз болсо Россия менен Кавказ өлкөлөрүндө көп чектешпейбиз географиялык жактанчы. Биз бирок болбой эле өзүбүз эле Россияга барып жабыш берип атпайбызбы? Жана саясий топтордун лидерлери да айтып атпайбы, биз үйүбүзгө кайтышыбыз керек, Россиясыз күнүбүз жок дегенчи. Элибиз дагы саясий топтор дагы бул түшүнүктөн арылмайын. Могу эки достон улам сөз чыгып кетпедиби? Ушул эки дос Садыр Жапаровдун президенттик инаугурациясында Евросоюздун өкүлү айтса, кулагына кирген жок, агып калды да. Евросоюз өзүнүн альтернативдүү мүмкүнчүлүктөрүн айтты, жана жашыл экономикадан өнүктүрүүгө биз жардам беребиз депчи. А бирок жеке секторлор ошол жашыл экономиканы турмушка ашырып атпайбы? Мамлекет ашырып аткан жок. Мамлекет артта калып кетти, мындай бизнес секторлордончу артта, кыйла артта кетти. Себеби булардын ориентири диктаторлук өлкөлөр. Президенттик сапары каяка болду? Маса Казакстанга болду биринчи, анан Россияга, анан Түркменистан, Өзбекстан, Турция болду да. Бүт диктаторлор менен мамиледе. Булардын кулк мүнөзү, табияты ошол. Жанагы мен бала күнүнө бул экөөнүн психикасына кичине доо кетип калган болушу ыктымал деп атканым. Бул илимдин, гуманитардык илимдин табиятын түшүнгөн киши мындай айтканда диктаторлор менен мамиле кылгандан сактанбак. Репутацияма жаман булар менен депчи. Себеби мен Кыргыздын улуу кыялын жаратышым керек, Кыргыздын бир тарыхый жүрүшүн мен жазашым керек деген дымак болгондо, аң сезим болгондо, булар глобалдык көз карашы бар, прогрессивдүү топтор менен, жаңыча ой жүгүрткөн топтор менен кызматташмак. Анткендин ордуна аларды боорго түртүп, булар батышчыл деген жарлык тагып, алардын тролдору дагы ошентип атпайбы? Бирденке болсоң эле оозуңду ачсаң эле бүттү, сын айтсаң эле эмпошсуң, батыштын агентисиң, анымын депчи. Ушунун өзү бул экөөнүн шору да. Тиги чыгыш өлкөлөрү Япония, Сингапур, Малайзия кантип өнүктү? Ушул батыштын модели менен да. Мына батыш деген түшүнүк бүгүнкү күндө географиялык эле түшүнүк эмес, саясий түшүнүк алып калды. Япониядагы батыш деген түшүнүктө калып алды. Ошого кирип калды. Сингапур, Малайзиянын баары элечи. Анан биз эле батыш дегенди биз жарлык кылбай, тескерисинче ошол батыш баалуулуктарына көбүрөөк алып келсек, батыш баалуулуктарын улуттук баалуулук менен сиңирсек, жана Бириккен Улуттар уюмунун концепциясы менен журулуштурсак, бизге идеологияны издеп да кереги жок, жанагындай чампалай салган конституциянын да кереги жок да. Жалпы адамзат баалуулугу турат. Бириккен Улуттар уюмунун концепциясында эч бир улутту динге ишенимине же расасына карабайт да. Жалпы адамзат деген баалуулук бар да. Биз улуттук баалуулук менен катар ошо жалпы адамзат баалуулугуна умтулуп, мындай геосаясий жолубузду тандоодо дагы, үй бүлөдө дагы мамилени ошол момундай уядан эмнени көрсөң учкан ошонун арасында атпайбы? Биз балдарга азыртадан тентек болгонго үйрөтүшүбүз керек. Ата энесине, мугалимге өзүнүн оюн бере алганга үйрөтүшүбүз керек да. Көңүлүң эмде турат? Биздин улуттун экiyüzlүүлүгү эмнеден болуп калган? Себеби ата эне өзү эле баласын экiyüzlүү кылып алат да. Баланын көзүнчө айтканы башка, турмушта кылганы башка. Анан баланы дайыма улууларды сыйла деп жүрүп, улууну жөнөлүп периште кылып көргөзүп койгон, а улуулардын же мээси жок, же билими жок, же ыйманы жок. Анан ошол улуулардан алгыбыз келет да. Улууларды эч качан туу тутпашыбыз керек да. Биз бүгүнкү күндө жаш муундар үйрөнө турган нерсе көп. Себеби сен экөөбүздүн балабыз, момундай бала болсо, сен экөөбүзгө караганда жөндөмү артык болуп атпайбы? Себеби алардын интеллектуалдык өрнөгү башка. Алар деген себеби телефонду ачып
буягында нейрондар эрте иштеп баштаган, эркин иштепчи. А биздин убагыбызда кандай эле, мен бала кезимде эсимде бульдозер монтип жер казып буякка небесе, аңырайып тегерен жүрө берсим, ошончо кантип башкарылат анын себеби мээбизде нейрондар иштечү эмес да. Ал бизге укмуштай фантазия көрүнчү да. Азыркы балдарга аны көрсөң карап да койбойт. Себеби алар телефон менен IT технология менен түшүнүктүү да. Сенекөзгө караганда булар кыйла алдыга кетти да. Сенекөздү уккусу келбейт, мугалимди уккусу келбейт. Анан ошолорду бакыштуу жоош момун кылгыбыз келет да. Улууларды ук, мугалимди ук, атаңдын башы дейм аларга. Эрежеге кайра тугаткан турбайбызбы? Сонун агам, Олжобай байке, биз сонун аябай мен да көзүм ачылды, көп нерсе. Ошондойбу деген нерселер келди. Чынында ушунча жүрүп мен деле түшүнбөгөн, мен деле тереңине кирбеген нерселерим абдан көп экен да. Демек, Олжобай байке, демек туура эмес жайылтууда болуп атат окшойт да. Мисалы үчүн батышчыл деген эмне деген түшүнүктү элге сиңире элекпиз, түшүндүрө элекпиз. Биздин эл же болбосо баш эле адамдар эле эзели көрбөгөн нерсесине коркот. Астедил мамиле кылат, жаратылышта да ошондой. Ошон үчүн бул батышчылдын маанисин, маңызын тереңдетип, изилдеп, ошону элге алып чыга элекпиз биринчи ката. Анан феминист дегенде дагы өтө радикалдашкан феминисттер болуп чыгып кеткен үчүн феминисттикти жек көрүп калган учурларыбыз болот. Мисалы үчүн эркектерге ушундай агрессивдүү карагандар, эркектерди тебелеси келгендерди мен феминистмин деп чыгып алышат да. Но феминист деген башка бирөөнүн укугун тебелеп туруп анан өзүнүн укугун чыгарбайт да. Ал деген башканыкын дагы сыйлап туруп анан өзүнүкүн дагы кордотпойт. Биз ушул нерсени туура айкалыштыра албай атат окшойбуз, жана чыгарып элге тааныта албай атат окшойбуз. Биз көп учурда элге тааныта албай атканыбыз бизге эмне тоскоол болуп атат? Россиянын телеканалдарын көргөнүбүз, пропаганда, идеологиялык немеге угуп калган да. Анан өзүбүздүн эле мамлекеттик телеканалдар 30 жылдан бери ушунчалык канча кыянат кылды, элди караңгы кылып салды да. Кайсы бийлик келбесин, ошолордун эле жана мамлекет менен өлкө жөнүндө айырмасын айтып кой. Булар мамлекеттик саясатты мээбизге куюп салганда, мамлекеттик тизгин кимдердин колунда? Түркөйлөрдүн колунда да. Бийликти башкара албаган, уюштура албаган, же чарбаны түшүнбөгөн, же экономиканы түшүнбөгөн, же илимден кабары жок, чындыктын тили менен сүйлөй албаган конъюнктурщиктер да, советтик продукциянын өкүлдөрү, бийлик тобунан баягы группировщиктер, партияларчы келди дагы, ошо менен бизди мамлекеттик телеканал аркылуу элди дагы ошого көндүрүп койгондо, алар үчүн норма болуп калган. Чын эле бул демократия дегенин башаламандык турбайбы? Көрсө мындай тынымы жок эле митинг боло берсе, өлкөдө тынчтык болбой турбайбы депчи. Жана митингге чыккандарды жаман көргөзүп атпайбы? Тескерисинче, мына чыныгы жарандык коомдун өкүлдөрү гана Кыргызстанды коргоп келатат да. Эл аралык мындай рейтингде Кыргызстан демократия аралчасы катары корголуп келатат да. Мына ушулардын эле тагдырын басмачылар көргөн да. Аларды да эл бузуку, эл бузаарлар тиги деп жаманатты калтырып келишкен. Мисалы, жанда Бандеровцы дегенде жек көрүп атпайбы? Бандеров өзү бул биздин Жусуп Абдрахманов сыяктуу эле личность болгон да. Аларды Совет мезгили желмогуз көргөздү. Мына бүгүнкү күндө Россиянын Кремль пропагандисттери дагы бандеровцы деп аларды нацистей, жырткычтай көрүп атпайбы? Алардан өткөн жырткычтыкты өздөрү көргөзүп атат да. Анан биздин коомдо дагы батыш коомун жек көргөн сезим аябай күч. Анын бар жана пропаганданын кесепетинде да. Ошон үчүн элге мындай фокустарды беришибиз керек да. Сенекөздү комментарийдин түбүнө сөккөндөр көп болот да. Булар батыштын балын жөнө таңуулап атышат депчи. Бизге биздин эркиндик өзүбүзгө керек да. Эгер эркиндигибизди коргойбуз десек, Россия Путин барында кызматташтыкты чектей турушубуз керек да. Анын себеби өзүбүзгө жараша болот. Жанагы газлайтинг жөнүндө айтпадымбы? Биз ошо газлайтинг курмандыгы болбошубуз керек да. Мүмкүн эмес да, бул эми алман келбейт, чын эле ушундай турбайбызбы, орус бизди окуткан чокуткан турбайбы деп отура берсек, булар бизди окутат, чокутат, кантип окутат? Өздөрүнө керектүү билимди гана берет да. Биз аларга этнос катары гана керекпиз. КМШ курамындагы этнос катары элечи. Путиндин акыркы билдирүүлөрүн карасаң, ачык эле айтып атпайбы? Мен Российский империянын территориалдык кызыкчылыгын биз мурас катары сакташыбыз керек депчи. Анан коммунисттерди мактап атат, анан
Украинанын мамлекет болуп калганын Ленин болбосо Украина түптөлмөгө эмес деген мындай айтканда манипуляция кылып атат да. Анан ошонун баарын эл көрүп отурат дагы. Кокуй, Путиндин тирүүлүгү жакшы турбайбы, бизге батыш өлкөлөрүн коргоп аткан жалгыз уш турбайбы деп келип атабыз да. Жуулуп атат да күндө. Ошо да. Анан ошо пропаганданын баарын көрүп отурган эл сен экөөбүздүн кээ бир айткан сөздөрдү өңгөрүшү мүмкүн да. Бирок мен муну элге жаман көрүнөй деп эмес. Айткандын жаман, оозу жаман дейт го. Мейли мени жаман көрсүн, бирок убакыт өтөт, түшүнөт да, чын эле бул ушундай турбай депчи. Анан колуңдан келсе мында караламан топтон кичине алдыраак чыгайын дейсиң да, көз карашыңды. Ал үчүн өнүгө китеп окуйсуң, бирденкени издейсиң. Эмнеге мындай биз улут катары түптөлө албай атабыз, мамлекетибиз эмне үчүн бир олку-солку болуп атат дегенден улам 30 жылдан бери жана 30 жылдан бери каяктелеңер деп атпайбы? Ошолорго менин жообум да ушул да. 30 жылдан бери тырбалаңдап китеп окудук, адабий агартуунун бир жолун издедик да. Мен Нуркеш сайтын негиздегеним дагы ошол, баягы жаңы баалуулуктарды таанытуу, мындай саясий пропаганда эмес. Кээде бизде окумуштуулардын монографиялык эмгектери келип калат, мен Facebookка жазып атпайбы? Биздин окумуштуулар деле булар пропагандачылык бойдон калыптыр депчи. Советтик установкалар бар да, дагы элечи адабият менен искусство адамды тарбиялаш керек дегенде, ал деген адабият менен искусство эч качан адамды тарбиялабайт. Андай инструмент карабаш керек. Ал жана анда саясий курал болуп калат. Элди тарбияласачы. Эрнест Хемингуэй же болбосо Фолкнер чыгармаларын жазганда ал адамды тарбиялайын деп жазбайт. Адамдын көркөм бөлөттүн ажыратууга ак-карасын художественный арсеналдар, мындай символ, метафора, аллегориялар аркылуу түшүнөсүң, кайсы оң каарман, кайсы сабыл каарман. Ал чайнап бербейт. Ошол символдор, метафораларды таштап коет. Аны ажыратып алып өзүңдөн. Ал эми биздин мектеп окуучуларына андай эмес да, мына могу оң каарман, могу сол каарман деп үй тапшырмаларын берет. Анан үй тапшырмаларын үйгө келгенде же сен менен жетпейт, же балаңдын менен жетпейт. Мындай айтканда зомби коомбуз да, жинди коомбуз биз. Рахмат агам. Олжобай байке, эл үчүн күйгөнүңүз үчүн ыраазымын. Рухеш сайтында дагы абдан пайдалуу сонун маалыматтар бар. Кирип окусаңыздар болот. Facebook'та, Instagram'да Олжобай мырзаны таба алабыз. Ыраазымын келип бергениңиз үчүн, агам. Ушундай ойлоруңуз менен анан мынтип көзүбүздү ачканыңыз үчүн рахмат. Анан буюрса дагы сиз атап өткөн жакшы адамдарыңыздар болсо, аларды маекке чакырып, дагы башкача өңүттө дагы маек курабыз деген ойдомун. Элмира Ногойбаеваны сунуштайм. Эмили байке мени алыпсың, Семете Качкынбай, Сете Качкынбай. Дагы Абдухап Нурбаев чакырсаң, момда интервью берет ал дагы. Макул, макул буюрса. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, бүгүн дагы абдан сонун маанилүү жана бизге бир жакшы бир маңыз бере турган маек болду деп ойлойм. Ой пикирлериңизди комментарийден күтөм. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.